Assalamu alaikum dostlar. Бүгүнкү күндүн эң зор жетишкендиктеринин бири албетте интернет. Кайсы бир өлкөдө болгон кандайдыр бир окуяны биз билишибиз үчүн 1 сааттагы убакыт керек болбойт. Болгону социалдык тармактардын бирөөсүнө кирип жетиштүү болуп саналат. Ушундай шартта биз өзүбүзгө керек болгон ар кандай маалыматты ала алышыбыз мүмкүн. Ошол интернет желесинен. Бирок эмнеси болсо дагы биз канчалык маалыматка ээ болсок дагы өзүбүздүн ишибизден сырткаркы болгон иште сөзсүз түрдө ошол иштин устасына кайрылышыбызга туура келет. Анткени ар бир иштин өзүнүн башкалар билбеген өтө көп сырлары десем дагы болот, же болбосо башкача айтканда түшүнүш кыйын болгон өзгөчөлүктөр болот. Ал үчүн айлар жылдар бою ошол нерсе тууралуу билим алууга туура келет. Болбосо эмнеге 5 жыл бою же андан да каш убакыт бою окуу жайда атайын окушат. Ошол нерселерди түзүгүрөөк башкаларга караганда жакшыраак билип алыш үчүн. Мисалы, укуктук маселеңиз бар болуп калса, сөзсүз түрдө кайсы бир адвокатка же болбосо юристке кайрылышыңызга туура келет. Ал эми банк иши боюнча дагы маалымат алгыңыз келсе, сөзсүз түрдө ошол адиске кайрыласыз. Ошол катары эле ден соолугуңузга байланыштуу кайсы бир көйгөйүңүз сизде бар болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышыңыз керек болот. Анткени сиз канчалык ошол оору тууралуу көп билсеңиз дагы, кантип ошол оорудан айыгып кетүүнү биле албайсыз, же болбосо түшүнүп жете албайсыз. Сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышыңыз керек болот. Ошондо гана сизде айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Андыктан ушул сөздү жакшыраак түшүнүп алышыңызды каалайт элем. Болгондо дагы кайсы оору менен ооруп аткан болсоңуз, ошол гана дарыгерге кайрылышыңыз керек болот. Мисалы, жүрөгүңүз менен маселеңиз бар болсо, кардиологко барышыңыз керек. Башка дарыгерлерге бара турган болсоңуз, албетте жөнөкөй эли караганда сизге түзүгүрөөк кеңеш бериши мүмкүн, бирок кардиолог чолук сизге керектүү болгон маалыматтарды берип, дарылоо ыкмасын жүргүзө албайт. Анткени ал кошумча 2-3 жыл башкаларга караганда көбүрөөк окуган, жана өмүр бою ошол нерсе менен алектенип келатат. Ошол катары башка оорулар менен дагы ошол өзүнүн ишинен устасына кайрылыш керек болот. Ошол катары цистит менен жабыркасаңыз, урологко кайрылышыңыз керек болот. Демек, бүгүнкү тема ушул цистит болмокчу. Бул цистит деген табарсыгыбыздын өнөкөт же курч сезгенип калуусу. Табарсыкты билесиздер, эки бөйрөктөн чыккан заараны топтоп, андан ары сыртка чыгарып жибере турган контейнер деп дагы айтсак боло берет. Бул чугундуу орган болуп эсептелинет. Башка органдарга караганда дагы мунун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар албетте. Жана эркек дагы бул оору менен ооруйт, ошондой эле аял дагы сөзсүз түрдө ушул оору менен ооруйт. Экөөнө тең тиешелүү. Андыктан экөөбүз тең урологко кайрылыш керек болот. Эгерде ооруп кала турган болсо, жана аялдар салыштырмалуу түрдө эркектерге караганда 5-6 эсе балким андан дагы көбүрөөк оорушат бул оору менен. Анткени анатомиялык өзгөчөлүктөрү ошого туура келет. Андыктан ушул нерсени билип койсоңуздар абдан жакшы болот. Жана өйдө айтып өттүм, цистит бул өнөкөт болушу мүмкүн, жана курч кармашы мүмкүн. Острый, хронический деп айтылат орусчада. Экөөсү тең ыңгайсыз, экөөсү тең бизди сөзсүз түрдө кыйнайт. Анын ушул оору менен ооруп калганыңыздын алгачкы белгилери, алгачкы дебесем дагы эмне болот ушул оору менен жабыркаган учурда, ошону эле айтайын. Сөзсүз түрдө оору белги болот. Киниктин астында, төмөнүрөөк жагында катуу оору болушу мүмкүн. Ажатканага көбүрөөк каттап калышыңыз мүмкүн күнү түнү. Жана дагы заараңыз дагы бир аз өзгөчөрөөк болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары дене табыңыз көтөрүлүшү мүмкүн бул оору менен ооруганда. Ыңгайсыздыктар сөзсүз түрдө болбой койбойт, көп белгилер болот. Жана ушул өйдө айтылгандар негизги белгилери болуп саналат. Бул ооруну козгой турган сөзсүз түрдө бактерия болуп эсептелинет. 90% ушул бактериядан ар кандай кайсы микроб болсо дагы, олуттуу микроб болсо эле сөзсүз түрдө ошол ооруну козгой берет. Жана
албетте вирус дагы болуп калышы мүмкүн. Ушул нерсени аныктап алыш үчүн сөзсүз түрдө урологко барышыңыз керек болот. Балким аялдарга гинеколог дагы кошумча жардам бере алат. Жана бул ооруну сөзсүз түрдө антибиотик терапия, ошол антибиотиктер аркылуу гана жеңебиз. Жана башка дагы симптоматикалык дарылоо ыкмасы боюнча башка дары дармектер дагы сунушталат. Бирок өйдө да айтып өттүм, өз алдыңызча аракет кылбай эле коюңуз. Айыгып кетүү үчүн сөзсүз түрдө урологко бир барып кеңеш алыңыз дагы. Анын айткан ар бир сөзүнө маани берип, айткандарын айткандай аткарыңыз. Менин кеңешим болсо, ушул оору менен жабырып калган учурда ачуу нерселерди жана дагы майлуу нерселерди, куурулган нерселерди бир аз чектеп турсаңыз жакшы болот. Анткени бул кошумча козгоочу фактор болуп калышы мүмкүн. Дарыгерге жеткенге чейин, балким эртең барам десеңиз, бүгүн катуу ооруп жаткан болсо, ношпай ичип алсаңыз, ошол бир аз болсо дагы ооруну жеңилдетет.